Андан кейін жанагы Саад ибн Муаз дагы бул дүйнөдөн кайтыш болот. Саад ибн Муаз жанагы Ахзаб согушунда алган жаракаты ошол күчөп отуруп акыры эмне кайтыш болот. Ошондо Саад ибн Муаздын өлүмүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Саад ибн Муаздын өлүмүнөн Аллахтын аршы титиреди дейт. Караңыздар, Саад ибн Муаздын өлүмүнөн Аллах тааламдын аршы титиреди дейт. Андан кейін жанагы Саад ибн Муазды ушундай көтөрүп баратканда, кабырга көтөрүп баратканда ушунчалык жеңил болот. Ошол жеңилдигин сураганда чындыгында Саад ибн Муазды периштелер дагы көтөрүп баратат деп айтат. Эми ушундай суроо пайда болот да, Саад ибн Муаз ушундай Аллахтын аршыны титирей турган деңгээлде өлгөн болсо, ушундай кандай иш кылды экен деп. Саад ибн Муаз. Караңыздар, исламды качан кабыл алган Саад ибн Муаз? Саад ибн Муаз Мусаб ибн Худайр, эстесеңиздер, Мусаб ибн Худайр Меккеден элчи болуп келип, Асад ибн Зарара менен биргеликте дават кылып жүрүп, Саад ибн Муаздын исламга келишине себеп болот. Ал дегени пайгамбарлыктын 12-чи жылы болот. Демек, пайгамбарлыктын 12-чи жылы болгон болсо, бул азыр хижранын 5-чи жылы, уже 6-чы жылын өтүп калдык, 7 жыл исламда болот. 7 жыл исламда болот. 7 жылда Саад ибн Муаз, караңыздар, ушундай иштерди кылган, ушундай эмне амалдарды кылган, Аллах тааламдын аршы титиреген ошонун өлүмүнөн. Субханаллах. Караңыздар, аз өмүр сүргөн, бирок ушундай жакшы амалдар кылган. Кандай амалдар кылган десе, Саад ибн Муаз себептүү эмне ошол жердеги ууру, өзүнүн уурусу, өзүнүн кол астындагылар бардыгы исламга келген. Саад ибн Муаз үйүнө барып, силер исламды кабыл алмайынча мен силер менен сүйлөшпөйм деген инсан. Жада калса аялына дагы, атасына дагы айткан инсан ошол болгон. Көрдүңүздөрбү? Саад ибн Муаз ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дайыма жанаша туруп, ар бир согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында эмне жөлөк болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында коргоочу болуп турган сахаба болгон. Көрдүңүздөрбү? Ушундай аз убакыттын ичинде чоң иш кылган. Бир туугандар, сиз менен биздин ислам менен жашап, динди түшүнүп, динге амал кылганыбызга бир топ жыл өттү, бирок мындай карасаңыз, Саад ибн Муаз эмес, андан дагы азыраак жашаган сахабанын бир тырмагынын учундай иш кыла элек экенибизге өзүбүз ынанабыз. Ар бирибиз мындай өзүбүздүн жашообузду бир карап көрөлү. Себеби биздин жашообуз дүйнө үчүн, дин үчүн дээрлик убактыбызды бөлбөйбүз деле. Бөлөбүз. Алхамдулилlah, Аллах разы болсун. Эми бирок сахабалардын алдында ал тырмактын учуна да тең келбейт. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, сахабалар ушундай деңгээлде динге кызмат кылган. Аллах субханаху ва таалам өлгөндө эмне аршы титиреди, Аллах тааламдын аршы титиреди.